Аккүйдө маршрутка оодарылып, 2 адам каза болду. Москвадан 355 келин жаш балдары менен алынып келинди. Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Сен зонанын акчаларын жеп коюпсуң. Жалал-Абадта кирим-төөлдөр кармалды. Кордолгон аялдын эжеси наркоман да мындай ишке барбайт. Чүй облусуна караштуу Панфилов районунда жүргүнчүлөрдү ташыган маршрутка оодарылып кетти. Бул тууралуу аталган облустун жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ саат 18:00 болгон. Маршрутка Бишкектен Чалдыбарга бара жаткан айдоочу ролун башкара албай, бакты барып түскөн. Жыйынтыгында 4 адам жабыркап, 2 адам каза болду. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Россиянын Москва шаарынан Ош шаарына 355 кыргызстандык келиндер жаш балдар менен алынып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Москва Ош рейси менен 2 жашка толо элек 63 ымыркай энелер менен келди. Андан тышкары 229 кош бойлуу аялдар жана 3 улгайган адам бар. Бишкекте кирим-төөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Милицияга арыз менен Бишкек шаарынын тургуну кайрылган. Ал чала таанышы андан 1 жыл бою коркутуп, $1000 акча талап кылып жүргөндүгүн билдирген. Криминалдык милициянын кызматкерлери кылмышка шектүү катары 4 жаранды кармашты. Алар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин тизмесинде катталган. Кармалган жарандардын автоунаасынан барсетка, ок дары, тапанча жана бычак алып алынган. Тергөө иштери уланууда. 2020 жылдын 19 март күнү Базар Коргон районунун тургуну арыз менен кайрылып, ал өз арызында 2020 жылдын январ айынан баштап Ислам жана Өткүр аттуу балдар телефон аркылуу байланышып, опузалап акча талап кылгандыгын айтып, аларга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн билдирген. 2020 жылдын 22 май күнү милиция кызматкерлери тарабынан Кошкор Ата шаарынан Жанбек уулу Майсалбек жана Зухридинов Исломбек Дилшотбекович кармалган. Сузакта күйөөсү мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, чаап, кордогон аялдын уулу энесинен чөгөлүп кечирим сурады. Видеону мыкачы күйөөсү жабыркаган аялдын бир тууган эжесине жөнөтүү үчүн тарткан. Кордолгон аялдын эжесинин айтымында, күйөөсү мурундагы уруп жүргөн. Наркоман дагы мынчалык урбайт. Жөн эле урса мейли эле, аялы менен күйөөсү урушту деп коймокпуз. Бул мойнуна дөңгөлөк илип, кыйнап, ушул дагы адамбы? Ооруканага алып барсак баш мээси чайкалыптыр. Дары жазып беришти, деди кордолгон аялдын эжеси.